Айдарбек Сарманбетов «Мал киши» аңгеме. Ал 30-дан ашкан, өзү курдуулардан эч деле айырмаланбаган көптүн бири. Өңү деле жугумсуз, пакине бойлуу, арык чырай эркек сүрөй. Үндөбөй дулдуюп, башын жерге салып, өзү менен өзү жүрө берет. Эч ким менен иши жок. Мейли атасыбы, кошуна курбуларыбы, ага баары бир. Эч кимин көчөдөгү чоочун бейтааныштардан жакын санабайт. Өзүнөн башка адамдар барбы, жокпу, өлүп атабы, жер астын үстүн түшүп кыямат кайым келдиби, баары бир тең. Бирөөгө боор тартып же жакын санап ийилип койбойт. Өзү болсо болду. Жарытып деле ойлонбойт, мээси бош, көңдүй. Чөнтөк телефонунун же плееринин сайгычын кулагына сайып алат да, керээлден кечке көчөдөбү, жумушунда же үйүндө болсун, жада калса жатканда да анысын албайт. Ызы-чуулуу, тажатма чет элдин музыкасы кулагында жаңыраган. Алардын эмне тууралуу зар какшап ырдап жатканын деле түшүнбөйт. Түшүнгүсү да келбейт. Тилин билбесе, балени түшүнмөк беле. Тек кулагы бош болбой, бир нерсени угуп турса болду. Ансыз өзүн эч элестете албайт. Тим эле ашынган баңгичидей. Бузулуп, андан саайга ажырады дегичекти жинди болуп кетет, кайсалактап, жинденип, кутурмасы кармап калат. Мындай көңдөй мээ, кеши сөрөйлөр кийинки кездери көбөйдү. Көчөдө, окуу жайларда, автодо турбай, өкмөт, парламентке чейин жайылып кетишти. Кенедей бир акыл жугузайын деп акыл-насаат сөз угуп, китеп окуп коюшпайт алар. Цивилизация менен техниканын тескери баратышынан жаралып калган мутанттарбы же бүт дүйнөгө жайылып кеткен компьютер желесинин чымын туткунубу, мындай адамдык касиеттен куру жалак, баш териси тескери капталган зомби арбак кишилердин барган сайын саны артып баратат. Илимий тилде компьютердик техниканын кулу деп жүрүшөт аларды. Ошол так көрүнөт. Бул бир нерсе менен алпурушкансыган Марлендин жарыткан иши деле жок. Сурагандарга техникмин деп коет. Баленин техникиби? Мектепти элдир-селдир бүткөндөн бери эзели китеп кармаган жок. Атасы жетелеп барган пальцехке өтпөй калып, үйүнүн жанындагы электр тармагынын райондук мекемесинде монтёрдун жардамчысы болуп жүрдү 2-3 жылдай. Болгон билими ошол. Андан калгасында илинип турган жарыяны көрө калып, областтык театрда жарык технигинин жардамчысы болуп калган. Жанга тынч. Бар жогу менен эч кимдин анчейин иши жок. Ага ошол эле керек. Ким бирөө аны жемелеп, акыл кеңеш айтып, мажбурлабаса болгону. Театрда кайсыл бир оюндар коюлганда, сахнага ардемелерди ташып коюшуп, устаты жумшаган жакка барып, айтканын кыңдый аткарып коет. Техниктин зарыл иши чыгып же башы ооруппу, ал ыра көрсө, оюн жүрүп жатканда жарыкты улам алмаштырып коюп, күн өткөрөт. Болгону ошол. Ага иштин ыра көрүлбөгөнү, сахнадагы оюндун маанисине, жарыктын түсү шайкеш келеби, окуяга, каармандын образына кошумча болобу, болбойбу, жарыкты каалаган учурунда шарактатып түсүн алмаштырып кое бергенден улам. Кулагында өз кусаматы жаңырып жатса, оюндун маани-маңызын кантип уксун? Иши эмне? Ошондон улам айыла кеткенде гана ага кайрылышпаса, анын зыяндан башка пайдасы жок. Атасы эмгек сиңирген геолог, иш билги, кесиптештери арасында кадыр-барктуу адам. 80-жылдын башында бүт дүйнөгө коммунизмди орнотуу идеологиясына жан дилинен берилген ал. Туңгуч балалуу болгондо Маркс менен Лениндей акылман, жарды жалчыларга күйүмдүү адам болсун деген тилек менен экөөнүн атынан Марлен атаган болчу. Жалгыз баласынын эми мынтип, жан жүрөгүндө ныпым оту жок, элге жат, тирүү өлүк болуп калат деп түк ойлогон эмес. Эс тарткандан эле көпчүлүктөн обочолонуп, бөлмөсүндө керээлден кечке телевизор тиктеп жата береринен
Аны буюрса чыгармачыл адам болот го деп көңүл жоготкон. Түгөлбай же Айтматовдой чыгаан жазуучу, ал укулдай акын же Муратбек Рыскуловдой театрдын же Болот Бешеналиев, Сүйгөнкул Чокморовдой кинонун атактуу артисти, Айтиевдей сүрөтчү болуп кетсе жаманбы? Андай болсо эле жыгатпадыбы? Жок, ал үмүтү акталбады. Баласынын жалаң чет элдик музыка, шоу телеберүүлөрүн гана көрөрүн байкап, кабатыр тартып, кыргызчаларды көрүп, өз элиңин тилин, салтын билип жакындасаң боло, деп көрдү эле уулу «На чёрта они мне нужны, эти бараны» деп салса болобу? Мындай түркөйлүктөн каны кайнап туттугуп, элсиз эч бир адам болбосун, кийин жалгыз калып, жолбун иттей каңгып, элден чыгаарын, адам баласы үчүн андан ашкан трагедия жоктугун зар какшады эле, кулак кагып да койбоду ул. Кийин деле ошол акыл-насаатын эч жуутпады. Башка балдарчылап мектепте, кийин эс тартканында деле 1,5 тең тушта күтпөдү. Кыз жандаганда кой, ушул жашына чейин бир да бир ургачы аттуу менен ымалашып, сүйлөшкөнүн көргөм жок. Бирин да жанына жуутпады. Эркектик касиетинен ажырап калганбы деп да шекшип, коркуп кетет кээде. Эми торпоктой немеден аны кантип сурамак? Сураган менен айтмак беле бу дейди. Оозуңду ошту карата оройлонору турган иш. Балким ушинтсем кичине болсо да ойлонор деген үмүт менен энең да зарлап жүрүп арманда кетти. Мен мынтип оорукчан болуп, эртелеп пенсия свалкага чыгып калдым. Көрөрмөн жакын. Келин алып келип, жок дегенде мени неберелүү кылсаң боло, элдин балдарындай, деп да көрдү эле. Зачем плодить смертных? Ведь они все равно помрут, деп ооз ачырган. Эй, Делесо, балалуу болуу деген тукум улантуу, жаңы адамды жаратуу, жашоонун мыйзамы ошондой, уланып турушу керек. Биздин ата-бабаларыбыздын, менин, өзүңдүн тукумуң үзүлүп калбайбы? Жер үстүндө тукум калтыруу ар бир адамдын, эркек болобу, аялбы, баарынын милдети, деп күйүнгөнгө да моюп койгон жок. Колун шилтеди да тултуя коркутуп, эшикти кырс жаап кете берди. Бир өзүнүкү туура ага. Ошону менен аталык арманы дагы да ырбап, күйбөгөн жери гүл болуп, үмүтсүз кала берди. Кийин талим-тарбия сөзүн да айтпай калды. Укпаса эмне? Ушуга кор болгон кайран сөз. Тукуму курут болот экен. Кайдан, кантип ушундай киши сыягы жок мал болуп калды баласы? Ооба, мал. Анын басып туруп жүргөнү эле болбосо, акыл ой, буйрбаган айдатма малдан эмне айырмасы бар? Эч кандай. Бул керт башынан башканы ойлобогон, бирөөгө эч күйүмү жок, баарыга кайдыгер, курсагы эптеп тойгонуна шүгүрчүлүк кылып, күн өткөрүп, эмнеге жашап жүргөнүн, эртеге кандай өмүр кечирэрин, адамзаты, дүйнөнү кой, өз эли менен эч иши жок, келешексиз. Неменин малдан эмне айырмасы бар? Тобо, ушундай да макуу көрпенде болобу? Ал кантип ушундай тоң акыл, жаноотсуз болуп кайдан чыкты? Баласы балакат кезинде апталап, айлап кеткен геологдук кесиби каскак болду бекен? Анда деле ага дайыма ашыгып, көргөн күнү, алган тарбиясы кантип жатты экен деп санаа тартып, ашыгып келчү эле го. Күн санап турчу эмес беле? Балама эптеп тезирээк жетсем экен деп. Жакшы эле бала бакчасына, мектебине чейин каттап, акыл-насаатын айтчу эле го. Же аялы сакиштен кеттиби? Ал деле үстүнө үйрүлүп түшүп, көзгө басар жалгыз балам деп мээр отун төгүп турчу эле го. Ал да кетти байкуш, 40 жетпей армандап. Тукумунан туура ал, аккан деген оорусу. Канчалык жандалбас кылып дарыланганы менен күндөн күнгө сүлдөрү качып, көзгөрүнө соолуп, көзүн жалтыраткан бойдон үзүлүп кете берди.
Ошондо да алсыз колдору менен баласынын бооруна ысык кысып, мойнунан, кежигесинен шуулдата жыттагылап, кан жанынан жаралган жалдызын кыйып кете албай, катуу кыйналды. Рахматылык. Ошол баласынын барманы ушул. Аны ашкере эркелетип алышканбы, ким билсин. Дымагы да, мээсинде мыдыры да жок баласынын азыркы мал абалын Сакиштин көрбөй калганы ырас болгон экен. Жүрөгү жарылбаса да, мээ кайгы болуп өтмөгү тууралуу эле анын. Энеге баласынын барсыздыгын көрүүдөн ашкан азап барбы? Балким келечегине, ишинен өскөнүнө керек болот деп баласын орусча бакчага, орусча мектепке беришкенинде болсо керек бул бузуктун башы. Ал кыйналбасын деп үйүндө да орусча сүйлөшүп, дилин жат кылып алышкан окшобойбу өз элинен. Бүгүн да Марлен ишинде илмейип, көрүнгөндө көлөкөдөй ээрчип, кол кабыш кылып жүргөн. Кулагында баягы телефондун сайгычы. Бир кезде анысын бирөө жууп алганда, жалгыз бактысынан ажырап калгандай жаны кашайып, жеп жөрчүүдөй жалт караса, маңдайында деректери туруптур. Ой, деги ушунуңду азга болсо да кулагыңдан алып, телефонуңду карап коюп турбайсыңбы я? Жанатан бери кошуналарың сага кайра чалып ала албай жатышат. Мен да, деп опулдап алды да кайра тез эле негедир аны аялуу карап, баштагысындай каарып кууруп, кубалап жиберген жок. Мариш, келчи бери, деп жумшак сүйлөп, жеңден тартып, каруудан ала жетелей четке чыгарып, сен эми жаш бала эмессиң. Кайрат кылгын. Кудайдын жазганы экен. Атаң кайтыш болуп калыптыр. Сен албай койгонуңдан улам кошуналарың мага чалышты, деди жумшак. Бар, үйүңө бара бергин. Марлен анын айткан сөздөрүнүн маанисин жетип түшүнгөн жок. Кайтыш деген сөздү мурда угуп билбесе, сөз төркүнүн кайдан билмек? Бирок чоңунун айтканын аткармакка гана үйүнө илкей жөнөдү. Анан эмне кылмак? Баштыгынын сөзүн эки кылбай аткаруу керек да. Марлен атасы экөө 5 кабаттуу хрущевканын экинчи кабатында турушчу. Ал 2 бөлмөлүү, батирди атасына жаш адис, жаңы үйлөнгөн жубайлар катары T60-жылдары ичинен беришкен. Алардын болгон мүлкү ушул болчу. Үйүнүн эшиги алдында топурашкан жоон топ адамдарды көргөнү менен эч таназар алган жок. Кошуналары экен, чоочундары да жүрөт. 2-3төн топтошуп турган алар Марлен жакындап келгенде ага жапыр тигилишип, жол бошото беришти. Ал үндөбөй, үңкүйүп үйүнө көтөрүлдү. Булардын эч ким менен эч качан саламдашып сүйлөшчү эмес. Бул жолу да ошентти. Өңдөрү жылуу, бейтааныш кошуна аял-кезектер да тепкичке топурап туруп алышыптыр. Алар менен иши эмне? Батирдин эшиги ачык экен. Жарданып турушкан кишилерди аралай өтүп, ичкери кирсе, диванда эски одеялын жамынып жаткан атасын 3-4 эркек тегеректеп алышыптыр. Орундукта отуруп, солдоюп турушкан, баарынын сабыры сус. Атасына келишсе керек, ооруп жатпады беле. Марлен аларды аралап өтүп, өз бөлмөсүнө кирип кетти. Кулагында музыкасы жаңырып, тегилердин күбүр шыбырын уккан неткен жок. Ал көнгөн адатынча телевизорду күйгүздү да керебетине чалкасынан жата кетти. Ошондо гана ал ишине кетип жатканында атасынын алсыз: Мариш, бүгүн эмнегедир жүрөгүм катуу лакылдап жатат. Скорый чакырып койчу, дегени эске түштү. Ушинтип эле кирене бересиң, деген кыялда ал атасын жактырбай, единицам жок, деп күңк эткен. Атасы ага 50 сомдук сунуп, үйдөн чыгаары менен дароо чакырчы скорыйду тезирээк, унутуп калбагын дагы, деген энтигип. Ал өтүнүчү такыр эсинен чыгып кеткен тура. Мейли, эртең деле чалып коет скорыйна. Кудай алмак беле.
Бир маалда көр шылыр күчөп, кимдир бирөө үңүлдөп ыйлагандай болду. Анан эшик шарт ачылып: «Омей-ай, бул акмактын жатканын кара! Ой, тур!» деген бет маңдайдагы кошуна чыңалган чаначтай семиз эрмек кажылдап кирип келип, карасынан булка тартты. «Эх, таштачы деги ушунуңду!» деп кулагындагы сайгычын жууп алып ыргытып жиберди. «Ты что?» Марлендин куйкасы курушуп, мушташа кетчүдөй тура калды. «Чё тебе надо?» Эрмектин оозунан сөз түшүп, кара көк тарта жарылып кетчүдөй тоттогуп, саалга өзүн алайта үнү буулуп калды да: «Эй, сволочь! Ит! Атаң өлүп калды! Твой отец умер, понимаешь?» деп тигинин акылына жетпей жатабы, түшүнсүн дегендей орусчага чала сүйлөп жарылып кетти. Марлендин оюнун баары алып ырытылган сайгычта болуп, кантип аны тезинен ала коюп, кайра кулагына сайып алуунун аракетинде болчу. Тигинин каскагына жаны чыга кашайып турган. «Ну и что умер?» деди ал көзүн акшайтып эрмекке. «Я что ли виноват в этом?» Эрмек анын артынан баласына кайрат айталы деп баш багышкан кошуналары эмне дешерин билбей, үнсүз мелтейип дел болуп калышты. Марлендин кылыгы алардын акылына сыйбай турган болчу. «Тобо, ушундайда макул, мерез бала болобу?» деген ачуу ой баарынын дилинде мыктай кадалып, айран таң кылып турушту. «Өлдү, өлдү, ну и что? Мен эмне кылайын?» Марлен үтрөңдөп, тигилер түшүнсүн дегендей кыргызча чалып булдуруктап, сайгычын жерден алып кулагына сайды. «Ой, бу! Түү ата, акмак турбайбы анык?» Адатынча алгач эрмек күйүп кетти. «Эй, мен сага атаң өлүп калды деп жатам. Понимаешь ты это? Отец умер. Өлүп камылгасын көрбөйсүңбү? Көмбөйсүңбү атаңды?» «Чё? Как? Обязательно мне, что ли, көмөт?» Марлендин жаны да кашайды. Анын бейгам жашоосун, тынчын бузуп жатышса кантип жинемесин? «Все набросились на меня, бля, как собаки». Коңшулардын да чыдамы түгөнүп кетти белем. Эрмектин артында Мурутжан жашыраагы жуулунуп келип, жатмаккабы же олтурмаккабы кирбетине бурула берген Марленди артынан желкеге бир чапты. «Ким, блядь, сага? Я. Атаңды көмөлү деп сага жан тартып келген бизби? Акмак!» Марлен колдору менен башын ката олтура калды. «У, суки!» деп ылаажысын түгөнө ызалуу үңүлдөп ыйлап жиберди. Ал атасынан айрылганына эмес, алсыздыгынан, мындай кордукту өмүрүндө биринчи жолу көрүп жатканынан жаны ачынып кетти. Ага ушунча жашка келгени эч кимдин колу тургай, сөзү тийген эмес болчу. Каттуу шапалак тийген кежегеси аябай ачышып, көзүнөн от чагылыша түшкөн эле. «Ай, кой, болду, жөн, акмакка теңелип, мындан пайда жок экен. Такыр эле мал болуп калган турбайбы? Арбак үчүн өзүбүз ыраазымыбызды жасайлык», деген эрмек менен дагы бирөө ортого түшө калып, ызырынып жаткан тигини артка итерип, баарын сыртка чыгарып кетти. «Жакшы киши эле байкуш. Атасын тартпай калган турбайбы бул макулук? Мал. Өй, анан ушунуку жакшыбы? Аяп келсек, кайра бизди тилдеп. Тобо, ушундай да болот экен, Кыргыз болбой калган турбайбы? Ит, маңкурт, мындай баланын баарынан жогу». Кобуранып, жаны кейиген көпчүлүк топурай чыгып кеткен соң, жаны сепала түшкөн Марлен ачышкан желкесин кашыгылап, бир азга турду да, жаны жай ала кайрадан киребетине сулай жата кетти. Эл деген эл эмеспи? Кошуналар түп көтөрүлө колунан келгенине чуркап, жайын каздырып, акча чогултуп, маркумду эртеси эле эптеп көмүп коюшту. Аныгын ким билсин? Балдар үйүндө өсүп, туугандарын тааныбай калганбы, же аларды табууга ниеттенип чыгынган эмеспи, маркумдун жакын туугандарынан бир да келишкен жок.
Уулунун кылыгын угушкан көпчүлүк аны эстеп, жаназасына тургузуп, топурак салганга да чакырып коюшпады. Көргөн уккандардын баары андан түңүлүп калышкан болчу. Андай мал киши арбактан айланып кетсин деп жерип коюшту. Атасы каза болгондун эртеси эле Марлен күндөгүсүндөй таң эрте маркумдун сөөгү чыга электе эле ишине кетип калган. Аны көргөн ишиндегилер жеткизишкенби, директори дароо кабинетине чакырып алып: Марлен, эми болоору болду. Белиңди бекем буугун. Балким акчадан кыйналып тургандырсың. Сага оор болду. Театрда иштегендердин атынан сага жардамыбыз болсун, деп колуна конверт карматты. Бара кой. Атаңды жайына тапшыр. Сыртка чыгып, эптеп тамагын жасап койчу атасынын жоктугунан улам кечеден бери наара албай, курсагы каңтарыла ачып турган эле. Жакынкы ашканага ашыга жөнөдү. Жолдо баратып, директор берген конвертти ачса, бир топ көк сары акчалар бар экен. Кубанып кетти. Буюрса бир топко чейин ач калбайт экенмин. Атасы өлгөн жакшы болуп турбайбы, деп ойлоп койду. Аңгеменин аягы.